Кыргызстанда 26 январга карата коронавирус 370 адамдан аныкталды. 4 бейтап каза болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 243, Чүй облусунда 71, Жалал Абад областында 18, Баткен облусунда 15, Ысык Көл облусунда 11, Нарын облусунда 5, Ош облусунда 4, Ош шаарында 2, Талас облусунда 1 адамдан илдет табылды. Акыркы суткада 510 адам илдеттен сакайып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 196.602 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 184.538 киши айыгып чыкса, 2858 адам каза болду. Бишкек шаарынын административдик соты Рыскелди Момбековдун борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарууга байланыштуу арызын канааттандырган жок. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 январдагы отурумунда экс-депутат Рыскелди Момбековду Бишкектин номер 27-1 май шайлоо округунан депутаттыкка талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Буга анын жогорку кесиптик билими тууралуу алган дипломун УКМКнын мыйзамсыз деп тапканы себеп болгон. Момбеков БШКнын чечими жокко чыгаруу арызы менен Бишкек шаарынын административдик сотуна кайрылган. Боршайком өткөн жылы Момбековду социал-демократтар партиясынан талапкер кылып каттап, 24 ноябрда кайра аны жокко чыгарган. Былтыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Рыскелди Момбеков 2003 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинен жасалма диплом алганы аныкталганын билдирген. Атайын кызмат Момбеков ал жасалма диплом менен 2011 жылы Дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырган. Атайын кызмат Момбеков жасалма диплом менен 2011 жылы Дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, экинчи жогорку билимди алганын кабарлаган. Мекеме саясатчынын биринчи жогорку билими жок болгондуктан экинчи жогорку билим алганы мыйзамсыз экенин билдирген. Президент Садыр Жапаров бүгүн 25 январда Идрис Кадыркуловду Кыргызстандын Украинадагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кылып дайындаган жарлыкка кол койду. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин 24 январдагы жыйынында депутаттар аны талапкерлигин колдогон эмес. Эл өкүлдөрү Кадыркуловдун УКМК жетекчилигинен кеткен себебин, атайын кызматты жетектеп тургандагы аракеттери тууралуу суроолорду беришкен. УКМКны 2018 жылдын апрель айынан 2019 жылдын май айына чейин жетектеген Идрис Кадыркулов Кыргызстандын электрондук паспортуна бланкаларды сатып алуу боюнча тендер чырынан кийин кызматын тапшырган. Ага чейин Кыргызстандын Украинадагы элчисинин милдетин аткарып жаткан Жусуп Шарипов президенттин жарлыгынын негизинде бошотулган. Мурдагы президент Аскар Акаевдин жубайы Майрам Акаева 25 январда Кыргызстанга келгени айтылды. Маалыматка караганда Акаева Талас облусунда жашаган 104 жаштагы энесинин тажиясына катышкан. Кыргызстанда канча күн болоору белгисиз. Апасынын сөөгү 26 январда коюлат. Майрам Акаева Кыргызстандагы 2005 жылдагы март инкылабынан бери келе элек болчу. Буга чейин анын келип кеткени тууралуу сөздөр айтылганы менен расмий тастыкталган эмес. Мурдагы президент Аскар Акаев былтыр 2021 жылы өлкөгө 2 ирет кумтөр ишине байланыштуу сурак бергени келген. Кыргызстанды 1993-2005 жылдары башкарган Аскар Акаев 2005 жылы 24 мартта үй бүлөлүк авторитарды коррупциялык бийликке каршы чыккан эл Ак үйдү алгандан кийин өлкөдөн качып кеткен. Ошондон бери үй бүлөсү менен Орусияда баш калкалап жатат. Ысык Көлдүн Жетегүз районунда 2 киши мыйзамсыз бак кыюуга шектелүүдө. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлады. Маалыматка караганда Ысык Көлдүн туристтик экологиялык милициясына 24 январ күнү Жетегүз курортуна жакын жерде жергиликтүү тургун үйүндө мыйзамсыз кыйылган бак дарактарды сактап тургандыгы боюнча маалымат түшкөн. Текшерүү учурунда 51 жаштагы АК аттуу жаранын короосунда ар биринин узундугу 5,5 метрди түзгөн 16 дана тяншан карагайы табылган. Үйдүн ээси уруксаат кагаздары көрсөтө алган жок деп айтылат билдирүүдө. Ошол эле күнү туристтик экологиялык милиция Жетегүз Токой чарбасынын тилкесинен 39 жаштагы ТБ аттуу кишини кармады. Анын Mercedes-Benz Sprinter автоунаасынан 7 дана тяншан карагайы табылган. Аныкталган фактылар боюнча тиештүү документтер толтурулуп, юридикалык баа берүү үчүн Жетегүз райондук милициясынын тергөө кызматына өткөрүп берилди. Туркияда борон чапкын болуп кар жаашы мүмкүн деген шашылыш эскертүүлөрдүн улам. Turkish Airlines жана Pegasus авиакомпаниялары Стамбул Бишкек багытындагы бир катар каттамдарды жандандырышты. Бул тууралуу Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулунан кабарлашты. Маалыматка ылайык учурда авиакомпаниялар жүргүнчүлөрдүн кайрылуусу боюнча тамактанууну жана убактылуу жайгашууну уюштурууда. Күн ачылганда каттамдар жандандырылып, жүргүнчүлөр учак билеттер менен камсыз кылынат. Башкы консулдуктун кызматкерлери Стамбул эл аралык аэропортундагы Кыргызстандын жарандарына колдон келген жардамдарын көрсөтүп, авиакомпания тарабынан тамак уюштурулушун жана аба каттамдардын кайра жанданышы тууралуу билдирүүлөр өз убагында маалымат берүүлүүсүн көзөмөлгө алууда.
Кытайдын лидери Си Цзиньпин Борбор Азия мамлекеттерине алдыңкы 3 жылда экономикасын жана коопсуздугун бекемдөө үчүн $500 миллион бөлүп берүүнү убада кылды. 25 январда Борбор Азиянын 5 мамлекети менен Бейжиңдин ортосундагы дипломатиялык алакалардын 30 жылдыгына арналган онлайн саммит өттү. Ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да катышты. Кытай лидери быйыл коронавируска каршы 50 миллион доза вакцина берерин убада кылды. Ал Бейжиң вакцина өндүрүү технологиясы менен бөлүшүүгө даяр экенин кошумчалады. Быйыл эки мамлекеттин ортосундагы дипломатиялык алакага 30 жыл болду.